Бүгүнкү темабыз аң сезимдин табияты. Аң сезим адам баласына гана тиешелүү экендиги белгилүү. Сезимдин табияты бир жагынан баш мээнин иштешине байланыштуу, экинчи жактан адамдар менен болгон карым-катнаштан, эмгектенүүдөн, топтолгон иш тажрыйбаларды үйрөнүүдөн калыптана турган феномен. Адамдын мээси коомдун өсүшүнө жараша маалыматтар менен толтурулуп, ар дайым өнүгүп өсүп, коом менен байланышта болуп, байланышта болот. Аң сезимди мээ башкарат. Ошондуктан аң сезим коомдун өнүгүүсүнүн продуктысы болуп эсептелет. Аң сезим жогорку психикалык форма болуп, эмгек ишмердүүлүктүн аракетинде, адамдардын бири-бири менен болгон мамилесинен, тарыхый коомдук шарттын натыйжасы. Аң сезим курчап турган чөйрөдөн кабыл алуудан түзүлөт. Ал маалыматтар кабыл алуу, сезүү, элестетүү сыяктуу психикалык процесстер менен ишке ашат. Аң сезимдүү адам өзүнүн мен деген адамдык сапатын бийик сезет. Өзүн өзү туура багытта алып жүрүү, коомдук талаптарын туура аткаруу, бир адамдын төрөлгөндөн баштап акыркы күнүнө чейин аткарыла турган милдеттери. Ар бир аткарыла турган иш-аракет дайым ойлонулуп, аткарыла турган субъектүүлүгү болуш керек. Адамдын алдына койгон ой максаттарына жетүү үчүн анын аракеттенүүсү, ойлонуусу талап кылынат. Аң сезимдин мазмунунун маанилүү бөлүгү болуп мамиле түзүү эсептелет. Ал чөйрөгө, адамга, иш-аракетке, ар кандай кубулуштарга болгон мамилеси аркылуу пайда болот. Адамдардын жекечелик касиети эки багытка — активдүүлүк жана пассивдүүлүк сапатта болуп, аткара турган иш-аракеттери да ошого байланыштуу болот. Адамдын туура шарттардагы иши аң сезимдүүлүк менен болгон иш, иштин аң сезим менен орундалышы, бир нерсенин мазмунун, анын милдеттерин, коомдук маанисин түшүнүү менен аткаруу керек экендигинде. Аң сезимдүүлүк менен бирок канча көңүл бурулбай, ойлонбой иш аткарылса, жакшы жыйынтыктарды жаратпайт, мазмуну толук топтолбойт. Аң сезимди өөрчүтүү эмгекти, ишти аткаруу техникасын билүүнү жана чыгармачылыкты талап кылат. Мисалы, биринчиден, музыкалык бир чыгарманы аткаруу үчүн музыкалык аспаптарда ойноого жакшы машыгуу керек. Андай болбосо музыка ойноочунун аң сезими бүт бойдон кол ойноо техникасына, ноталарды окууга бурулуп, өөрчүп өспөй калышы мүмкүн. Экинчиден, дагы бир мисал, сүрөт тартуу техникасын же болбосо скульптура жаратуу техникасын билбей туруп, адамды суктандырган шедевр чыгармалар кайдан жаралат? Ушундай сыяктуу көп мисалдарды келтирсе болот. Себеби адатка айланган машыккандык жана аткарылган чыгармачылык аткарыла турган иштин эң маанилүү жагы. Аң сезимдин негизинде чыгармачылык ишмердүүлүк коом аркылуу жогору бааланып, өз мааниси менен айырмаланат. Мурда пландалбаган, адамдын эркине баш ийбеген, бирок иш жүзүнө ашкан нерселер стихиялуулук деп аталат. Аң сезимдүүлүк бир нече структурага бөлүнүп, башка психикалык процесстерди камтып, алардын өнүгүшүнө шарт түзүү менен ички структурага ээ болот. Биринчи структурага аң сезимдүүлүк кирет. Адам аң сезимдүүлүгү менен аны курчап турган чөйрөнү кабыл алып, маалыматтарды сезет жана ойлонуу, элестетүү сыяктуу психикалык процесстер ишке ашат. Аң сезимдин экинчи структурасы болуп, адамдын ар кандай нерселерди ажырата билүүсү эсептелет. Ажырата билүү төрөлгөндөн биринчи күнүнөн баштап аягына чейин болот. Ал эми үчүнчү структурасына адамдын максаттуу ойлонулган иш-аракети, максатына жетүү үчүн болгон
аң сезимдүү кыймылы, ойлонуусу, активдүүлүгү кирет. Адамдын байкабай, ойлонбой шашып жасаган психикалык процесстери эмоция, сезим, агрессия. Бул структурада адамдар эмоцияга же сезимге алдырып, ар кандай кырдаалдар пайда болот да, аткарыла турган иштер ар кандайча аткарылышы мүмкүн. Ошондуктан адамдар эмоцияга, агрессияга алдыраардан мурун өзүн ойлонуу, токтоолук талап кылынат. Аң сезимдүүлүк мээнин иштешине байланыштуу экендиги белгилүү. Жана ошондой эле аң сезимдүүлүк адамдарга гана тиешелүү дейбиз. Адамдардын мээси ар дайым маалымат алып турбаса болбой калат. Канчалык кызыгуусу, айлана чөйрөнү алуусу кеңири болуп, маалымат көбүрөөк болсо, адамдын мээси кыймылдаа болуп, көп ийгиликтерди жаратат. Бирок ар бир адамдын өзүнө тиешелүү болгон аң сезимдин тарбиясы келип чыгат. Мисалы, билимден, тарбиялык жолдордон, куурчаган айлана чөйрөдөн өсөт. Адам төрөлгөндөн баштап өз жашына байланыштуу аң сезимдүүлүгү болот да, бара өсүп жетилет. Акыл эс, интеллектуалдуулук адам баласынын тулку оюнун бир бөлүгүнүн же органынын өзгөчө касиеттүү жана эстүүлүккө жөндөмдүүлүгү. Бул көрүнүш адамга гана тиешелүү. Акыл эс адамдын тубаса касиети. Ал эми анын кылган адамдык касиет мүнөздөрү турмуштук тажрыйбанын, илим билимге ээ болуунун натыйжасы. Аң сезимдүүлүк иштин автоматташкан компоненттери. Ал машыккан көнүмүш адатка алып келет. Окуу, жазуу, музыкалык инструментте ойноо жана башка ушул сыяктуу дайыма кайталанып турган иштер гана, ишти орундоо ыктары гана автоматташкан дейбиз. Адамдын машыгуулары анын аң сезимдүү ишинин катарына кирет. Аң сезимдүүлүктүн машыгуусу акырындап жөнөкөйдөн баштап татаалдана баштайт. Мисалы, бала китеп окууга үйрөнүүдө эң алгач тамгаларды таанып, андан кийин муундарга бөлүп, андан соң бүт сөздөргө карап окуйт. Ошентип акырындан машыгуулардын негизинде автоматташкан кыймылга айланат. Бул кыймыл аракет талбаган жана үзгүлтүксүз кыймыл аракеттин негизинде ишке ашат. Улуу педагог Макаренко мындай деп жазган: биздин милдетибиз өзүбүздү жүрүш туруш маселелерине карай акылдуулук менен мамиле кылууга гана тарбиялоо эмес, ошону менен бирге өзүбүздү туура адаттарга тарбиялоо керек. Бул айтылгандардан пайдалуу адаттарга үйрөнүүнүн жана жаман зыяндуу адаттар менен күрөшүүнүн канчалык чоң мааниси бар экендигин түшүнөбүз. Жагымдуу адатка аң сезим менен үйрөнүп алуу үчүн кабыл алынган чечимден эч убакта артка кетпестен, кыйшаюусуз белгилүү бир багытка карай аракет кылуу керек. Адаттарга аң сезимдүүлүк менен үйрөнүү эрки күчтүүлүктү талап кылат. Бирок ал өзү да эркти тарбиялоодо мыкты курал болуп саналат. Жогоруда биз аң сезимдин максаттуу, оң талаптуу жактары көрсөттүк. Ал эми оң жактарды жолго салган тескери аң сезимсиз көрүнүштөр да кездешет. Күндөлүк чектелген аң сезим оң жактуу аң сезимден айырмаланат. Ал негативдик жактары менен тоскоолдук кылуучу катары топтолгон, пайдасыз ар кандай иштерди жасоого жол ачат. Күндөлүк аң сезим бир эле адамды тескери жолго, жалпы топтордун иштерине да таасирин берет. Ал объективдүү чындыкты чагылдыруунун бир формасы катары жашайт.
бул абалда өзү жасаган ишке маани бербей калат да, сөзү да бузулат. Ушундай абалды изилдөөдө психология илимине бөлөк медицина, нейрофизиология изилдеп, иликтеп келе жатат. Ал абал окумуштуу Фрейдтин психоаналитикалык изилдөөлөрүнүн жаралышына түрткү болгон. Фрейд өзүнүн эмгектеринде аң сезимсиз абал адамдын кыймыл аракетин, жүрүш-турушун башкарып, айрым учурда адамга оору түрүндө таасир этип, оң аң сезимдин карама-каршы конкуренти катары жашаарын белгилеген. Турмушта аң сезимсиз абалды далилдеген көп мисалдар кездешет. Мисалы, адамдар көчөдө баратканда бир кыйналбай эле аң сезимсиз бир керектүү нерсени жасашат. Ошондой эле кийинүү, басып жүрүү, тамактануу. Ушулардын баары аң сезимсиз абалдык объективдүү жашай турган психикалык процесс экенин көрсөтөт. Жогорку нерв системасынын иштеши, адамдын жүрүм-турум аракети, мүнөзү, айлана чөйрөгө болгон мамилеси жана башкача бир психикалык көрүнүштөрү жогорку нерв системаларынын иштешине көз каранды. Нерв системасы негизги 3 бөлүктөн турат. Алардын ар бири өзүнчө функцияда кызмат аткарат. Алар борбордук нерв системасы, перифериялык жана вегетативдик дейбиз. Борбордук нерв системасына мээ жана аркадагы жүлүң кирет. Нервдин негизги кыймылдаткыч функциясын аткарат. Борбордук нерв системасы ичинен 5 бөлүккө бөлүнөт. Алар төмөнкүлөр: алдыңкы мээ, ортоңку мээ, көпүрө мээ, кара куш мээ, чоң жарты шаар. Борбордук нерв системасы айлана чөйрө менен адамдын организмин байланыштырууда, алардын аткарган иштерин өз ара айкалыштырууда жана жөнгө салууда чоң роль ойнойт. Борбордук нерв системасынын негизин мээ түзөт. Анын салмагы 1300 грамм дейбиз. Кээ бир адамдарда мээнин салмагы 2500 граммга чейин болушу мүмкүн. Бирок мындай көрүнүш сейрек. Адамдын жүлүнүнүн узундугу аркадан ылдый кеткен. Узундук эркектерде 45 сантиметр, аялдарда 41 сантиметрди түзөт. Жүлүн кан тамырлардын жана ички органдардын иштешин татаал жана өзүн өзү башкарган нерв системасы рефлексте иштелет. Рефлекс бул сезүү аркылуу системанын иштеши. Эки группага бөлүнөт. Биринчиси рефлекс, экинчиси шарттуу рефлекс. Шартсыз рефлекс адам төрөлгөндөн башталат да жашоодо да өзгөрөт. Мисалы, коргоно билүү, тамактануу, бир нерсеге ориентир жасоо. Ал эми шарттуу рефлекс кандайдыр бир капысынан болгон кыжаалат болуу сигналы пайда болгондо, мисалы, свет өчүп калганда же жагылганда, кандайдыр бир жыттарды сезүүдө. Ал эми айвандарда инстинкт менен рефлекс көбүрөөк өнүккөн. Перифериялык же болбосо четки нерв системасы аркылуу айлана чөйрөдөн алынган сигналдар органдар менен келет. Жана ал органдар аркылуу кайра жууп катаруу кетүүчү сигналдар жүрөт. Бул өзүнчө кан айлануучу система сыяктуу айлануучу процесс болуп саналат. Башкача айтканда, борбордук нерв системасынын органдарынын башка бөлүктөрү менен байланышы. Ал эми вегетативдик нерв системасы болсо дем алуу органдарын, кан жүгүрүүнү, тамак-аштын кабыл алышын, ички органдардын иштешин камсыздандырат. Адамдын жашоосунда нерв системалары же болбосо түйүндөрү башкы ролду ойнойт. Негизинен айтканда, адамдын дене түзүлүш органдарын машина менен салыштырса да болот. Адамдын жашоосунда ар түркүн кыйынчылыктар, кубанычтар, чыр-чатактар жана башка ушуга окшогон жашоо тиричиликтеги көрүнүштөр көп кездешет. Көптөгөн терс көрүнүштөр адамдын ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн.
Буга айлана чөйрөдөгү ыңгайсыз шарттар да мисал боло алат. Бөтөнчө ысык же суук температура, ашыкча нымдуулук, катуу шамал жана башкалар кирет. Аба ырайынын кезгин өзгөрүшүнөн физиологиялык муктаждык эске алынбай, туура эмес тамактанса, зат алмашуу процесстери бузулуп, ден соолук начарлайт. Туура тамактануу оорулардын алдын алууга, мээнин да туура иштешине чоң салым кошот. Атайын ойлонуп жасалган тамактануу дарылоо кызматын да аткарат. Чыгыш элдеринин тамактануу тууралуу мындай макалын мисал катары карасак болот. Ашыкча тамак жеген адам тиши менен өзүнө көр казат дейт. Саламаттыкты бекемдөөгө нерв түйүндөрүнүн жакшы көмөк болуучу биологиялык активдүү заттар тамак ашта аз эмес. Бул жөнүндө илгертеден эле биздин ата бабаларыбыз жаратылыш берген сарымсакты микробдорду өлтүрүүчү заттарга бай экенин билип колдонушкан. Кыргыз элинде ден соолукту адам өз жанын дени сак алып жүрүүгө байланышкан көп адаттар бар. Мисалы, жайыгыш эркектер башынан калпакты, аялдар жуулукту түшүрүшчү эмес. Себеби көчмөн эл болуп тышка көп жүргөндө кышында баш кийим мээни сууктан, жайында ысыктан коргогон. Тамак ичер алдында кол жууганы, күн сайын даарат алганы, оорулардын алдын ала жеке гигиенасы катары көп кылымдар бою калыптанып келген. Ден соолукту сакташ үчүн нерв түйүндөрдүн иштешине сөзсүз түрдө таза аба менен дем алуу да керек. Адамдын организми көп клеткалардан турат. Клетка организмдердин түзүлүшүнүн жөнөкөй бирдиги. Клетка деген терминди биринчи болуп 1665-жылы англиялык окумуштуу Роберт киргизген. Клетканын формасы жана өлчөмү анын аткарган функциясына жараша болот. Клеткалардын арасында клетка аралык суюктук бар. Адамдын организминдеги клеткалардын көпчүлүгү өтө татаал, грекче митоз, жипче жолу менен көбөйөт. Жогоруда айтылгандардан жыйынтык чыгарсак, адамдын түзүлүш органы өтө татаал, назик түзүлүш. Адамдын функциясы клеткаларда ткандарды жана органдардын химиялык курамын жана химиялык касиеттеринин туруктуу болушун камсыз кылуу болуп саналат. Адамдын органдарынын иштешин функциялык система деп орус физиолог академиги Анохин изилдеген. Демек, жогорку нерв системасынын иштеши жашоосундагы функциялык система менен бирдикте жашоонун негизин түзөт экен.